Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка бардыгыбыз даярбызбы? Даяр болсок, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен дил баян жазабыз. Дил баяныбыздын темасы Бек Тургандын жүрөгү, жараланган жүрөк. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты дил баян үчүн берилген теманын идеялык маанисин ачып берүү, тил каражаттарын орду менен колдонуу, дил баянды өз сөзү менен чыгармадагы эпизоддорго таянуу менен жазуу. Эми балдар, бардыгыбыз дил баян дептерди алып чыгабыз дагы бүгүнкү числону жазабыз. 7 айынын 20-сы. Тема Бек Тургандын жүрөгү, жараланган жүрөк. Эми эмнени жазабыз? Дил баян жазуу 3 бөлүктөн турат. Биринчиси киришүү, экинчиси негизги ой, үчүнчүсү жыйынтыктоо. Киришүүсүндө балдар жараланган жүрөк чыгармасы тууралуу бир аз киришүү сөз жазабыз. Ал кимдин калемине таандык, кайсы жылдары жарык көргөн, эмне жөнүндөгү чыгарма, кимдер катышкан, Бек Турган деген ким, мына ушул тууралуу киришүү жазабыз. Экинчи бөлүгү негизги ой. Мында демек Бек Тургандын жүрөгү тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Чыгармадагы эпизоддорго таянуу менен жазабыз. Кайсыл жерде Бек Тургандын жүрөгү жараланган жүрөк болуп калды? Бек Турган кандай жараланган жүрөк болуш үчүн Бек Турган кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрдү? Бек Тургандын жашоо шарты кандай болду? Мына ушул тууралуу кененирээк өз оюбуз менен, өз сөзүбүз менен чыгармадагы эпизоддорго таянуу менен жазабыз. Эми эң акыркы бөлүгү жыйынтыктоо. Жыйынтыктоодо өз сөзүңөр менен цитаталарды келтирүү менен корутунду чыгарып, дил баяныңарды жыйынтыктайсыңар. Бек Тургандын жүрөгү, жараланган жүрөк. Мен кандай ойлойм? Эмне себептен жараланган жүрөк болгон? Сенин оюң кандай болгон балдар? Силердин оюңар кандай болгон? Чыгармага карата, Бек Тургандын жүрөгүнө карата, жараланган жүрөккө карата өз оюңарды жыйынтыктап, корутунду чыгарып, дил баяныңарды бүтүрөсүңөр. Андан тышкары балдар, силер Бек Тургандын жашоосу оор болгон үчүн жүрөгү жараланган болуп калган, ошондой жүрөктүү, ошондой жашоону башкаларга дагы деги эле адам баласына силер каалайт белеңер же каалабайт белеңер, ушул тууралуу да кошуп жазсаңар, дил баяныңар абдан сонун болот. Демек балдар, силерге ийгилик.